Эң ири ишкана Кумтөр компаниясынын Чакан насыя берүү мекемелерине кошкон салымы аркылуу Ысык көл аймагында жаңы иш орундары түзүлүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Жетөгүз районунда 2006 жылы Чакан насыя агенттиги ачылып, Кумтөр компаниясы киреше табуу үчүн эмес, дыйкан жана ишкерлерге жеңил насыя берүү максатын койгон. Была идея создать микрокредитное агентство. Чакан насыя агенттигин ачуу демилгеси түзүлгөн. Себеби ошол учурда жакырчылыкты жоюу жана калкты кандайдыр бир жол менен өздөрүнүн чарбачылыгын жүргүзүүгө насыя менен камсыздоо абдан актуалдуу эле. Кумтөр ишканасы алгачкы каржылоосунда 6 миллион сом жумшап, долбоор өз натыйжалуулугун көрсөтө алды. Жетөгүз районунун дыйкандары насыяларды негизинен мөмө жемиш чарбачылыгына ала башташкан. Жеңиш айылынын тургуну өзүнүн багындагы чөптү 2 жылдан бери насыяга сатып алышкан кичи трактор менен оруп алат. Чалгы менен бир жумада чапкан чөптү эми болсо бир күндө оруп алууга мүмкүн. Өйдө жакта дагы мал чарбачылыгы менен алектирибиз, аякта чөп чагып 4 гектарыбыз бар. Бер жагында дагы 2 гектар бар чөп чагыш. Тилек Жаналиев биринчилерден болуп Тоң районунда пескоблок өндүрүүчү ишканасын ачкан. Иштин жүрүшү жакшы болгону менен анын ыргагы жай жүргөн. Мындан улам ишкер Тоң финанска кайрылган. Ушак 12% болгондуктан, арзандыктан болгондуктан ушактан алдык. Анткени башка жактар 18-20% дегенден Тоң финанска келип 500 миң алдык. Балыкчы шаарынын ишмер айымы Аида Олжобаева балыкчы финанстан 1,5 миллион сом насыя алган. Анын жардам менен баштаган бизнесин өнүктүрүп, бутуна турган. Планировали долго? Биз бизнес ачууну көп убакыт пландадык. Акча жоктугунан ишке ашыра албай жаттык. Анан тааныштарыбыздан угуп насыя алдык. Андан кийин мындайча айтканда биздин кыялыбыз же планыбыз ишке ашты десек болот. 2006 жылдан бери 3 Чакан насыя мекемелери 8269 насыя берип, 1 миллиард 242 миллион сом жумшаган. Өлкөнүн казынасына 34 миллион сом чегерген. Бүгүнкү күнү 3 насыя мекемелери биригип, насыя куржуну 265 миллион сомду түзөт. 14 жыл ичинде Жетөгүз агенттиги насыя куржунун 120 миллион сомго жогорулатып, 4 жылдан бери Кумтөрдүн колдоосу жок өз алдынча иштеп келатат. Жакында автономдук режимге Тоң финанс 80 миллион сомдук насыя куржуну менен өтөт. Анын өнөктөшү балыкчы финанс агенттиги дагы азырынча 60 миллион сомдук насыя куржуну менен артта калбоого аракеттенип жатат. Жылдан жылга оң болуп атат. Азыр элдин түшүнүгүнүн баары абдан жакшы. Эмне болсо дагы ошол өзүнүн жан сактоосун илгерилетип алыш үчүн абдан жакшы иштердин баарын иштеп атат. Азыр бош отурган эч ким жок. Кумтөр ишканасынын каражатына түзүлгөн аймактардагы Чакан насыя бирикмелери Ысык көл облусунда ийгиликтүү социалдык жана экономикалык долбоор экендигин иш жүзүндө далилдей алды.